Assalamu alaikum mekendештер, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарды келип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Баарыбыздын калмаган орозобузду Алла таалам кабыл кылсын. Акыркы күндөрдө урматтуу мекендештер, баарыбыз эле көрүп, билип, окуп, угуп тургандай эле эң актуалдуу маселе азыркы күндө биздин патриот агабыз, Кыргызстанды сүйгөн, мекен үчүн күйгөн чыныгы патриот агабыз Сыймык Жапыкеевдин кухнясынан берген кайрылуулары аябай азыр кызуу талкууда. Ошо боюнча өзүм оюмду билдирип, өзүм колдоомду көрсөткүм келип турат. Урматтуу мекендештер, Сыймык Жапыкеевди баарыбыз колдойлу. Сизге бекен ден соолук, ага ишиңизге ийгилик, чыныгы патриотсуз, биз сиз менен сыймыктанабыз. Ошол менен бирге өзүмдүн да бир оюмду айтып койгум келип турат ушул маселе боюнча. Сөзүмдү утурлай айтып кетейин. Мен эч кандай бир мамлекеттик кызматта иштебеймин, эч кандай бир саясий партиянын тизмесинде да жокмун. Мен жөн гана катардагы эле Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүмдүн оюмду, өзүмдүн позициямды билдирип коеюн. Урматтуу туугандар, бир жерден окуп өтө таасирлендим эле ошо Кыргызстандын акыркы күндөгү абалыны чагылдырган бир 4 сап окудум эле, ошону айтып коеюн. Урматтуу туугандар, опять пустые разговоры, с концами не свести концы. Нас учат честной жизни воры, а благородству подлецы деп. Ушул 4 саптын ичинде кандай чоң маани жатат түшүнгөн адам үчүн. Азыркы Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү абалы. Урматтуу туугандар, баарыбыз ушул бүгүнкү түзүлүп жаткан шартты колдонолу. Бизге Сыймык агабыз аябай жакшы шарт түзүп берип атат. Бул маселеге азыр бардык маалымат булактары, бийлик өкүлдөрү даже, эл, эң негизгиси эл, аябай чоң маани берип, чоң талкууга түштү бул нерсе. Демек, бул нерседен биз колдонуп калышыбыз керек. Ушул жерден өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек. Кыргызстан кичинекей, алакандай мамлекет, 6 миллион эл. 6 миллион деген бул не деген? 6 миллион деген бул жөнөкөй гана мындай пример катары алып көрсөк, бир үй бүлө мүчөлөрүн эсептесек, орто эсеп менен, мен акыркы актуалдуу статистиканы билбейт экенмин, цифраларын. Эгер мисалы бир үй бүлөдө 6 киши болсо, атасы, апасы жана 3-4 баласы менен. Демек, 6 киши бул бир үй бүлө. 6 миллион эл бул 1 миллион үй бүлө дегенди билдирет. 1 миллион үй бүлө деген 1 миллион кухня. Ушул жерде чоң терең маани жатат, урматтуу туугандар, эгер түшүнсөк. Эгер Кыргызстандын келечеги бүгүн кухнянын деңгээлиге түшкөн болсо, бул неден кабар берип турат? Бул деген биздин аткаруу бийлиги, биздин мыйзам чыгаруу бийлиги өзүнүн ишин так аткара албай, ушул саясат элдин ичине түшүп кетти дегенди билдирип турат. Муну эч ким тана албайт. Кээ бир депутаттар азыр айтып атат, Сыймык Жапыкеев туура айтып атат, эл колдоп атат, биз да колдойбуз. Туура, Кыргызстанды жегендер, Кыргызстанды ушундай абалга алып келгендерди текшериш керек, камаш керек, элге кайтарыш керек деп. Бизди шайлап бергиле, 3 айдан кийин шайлоо болот күзүндө. Биздин партияны шайлап бергиле, биз ошо силердин талабыңарды талашып, силердин талабыңарды аткарып берели деп уялбай, кээ бир айрым депутаттар мына бүгүн уялбастан айтып отурат. Бул деген не? Бул деген форменный лицемерие. Уялбай ушул нерсени айткан. Депутаттарда 5 жыл шанс болду да. Бүгүн ойгонду, же бүгүн Сыймык Жапыкеев айтпаса билбей эле ушул нерсени. Урматтуу туугандар, өз ойлонуп көрөлү. Ар бирибизде азыр уникальный шанс бар. Акыркы технологиялар, маалыматтык технологиялар, мына интернет, соц тармактар бизге чоң шарт түзүп берип атат. Ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду видео обращение кылып жүктөйлү. Кухнядан эле эч жака чыкпай, ак үйгө барыштын кереги жок. Ак үйгө барып
bir oyunду айтайын десең, узурпация власти деп туруп камап коюп атышат. Андай учурлар да жок эмес, баарыбыз билебиз. Мен айрыкча токтолуп айта турган ушул 3 бийлик бутагынан мен белгилеп өткүм келген нерсе бул мыйзам чыгаруу. Бийлигине карата бир өзүм оюмду айткым келип турат. Мыйзам чыгаруу бийлигинде отурган депутаттар булар эл өкүлү. Демек бул биздин өкүлүбүз, биздин тарабыбыз талашкан адамдар, бийликте отурган, колунда бийлиги бар адамдар. Алар биздин тарабыбызды талашыш керек. Конституцияны гана карасак, Конституция Кыргызстандын Конституциясынын биринчи статьясын окуп көрөлү туугандар. Кыргызская республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством деп турат. Экинчи статьясында народ Кыргызстана является единственным источником суверенитета и единственным источником государственной власти деп турат. Демек, эл, бийлик деген нерсени ушул жерден көрүп турабыз. Бийлик элдин колунда. Эл эмне десе ошондой болуш керек. Ошон үчүн туугандар, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды видео ушундай роликтерден гана билдирип туруңуздар, колдооңуздарды ушул жерден көрсөтүңүздөр. Итак деле азыр биз интернетте толгон токой приколдорду, вайнерлерди, гиф деген нерселер толуп кетти азыр. Эркектер бир кыз боло калып, кыздар билбейм, башка бир нерсе боло калып, бир акылга сыйбаган нерселерди кылып видео чыгарса, ошону көрүп отурабыз. Ошого лайк басып отурабыз. Бул өкүнүчтүү. Анын Кыргызстандын келечегине керектүү нерселерди ушундай моменттен пайдаланып, келерки шайлоодун алдында баарыбыз өзүбүздүн оюбузду видео аркылуу билдирип коелу. 1 миллион кухня, 1 миллион семья өзүнүн оюн билдирсин. Ошондо биздин добуштар сатылбайт, эч ким айта албайт. Мени мынча процент колдоду, мынча процент эл мага ишенди деп эч ким айта албайт. Чыныгы татыктуусун ушул жерден атын атап коркпой айтып кое бериңиздер, урматтуу туугандар. Кыргызстан азыр аябай өкүнүчтүү абалда турат. Баарыбыз жоон терибиз менен сезип, билип турабыз аны. Кыргызстанда азыр эл мамлекеттен карыз. Баарыбыздын башыбызда кредитибиз бар. Эл мамлекеттен карыз, мамлекет башка бай мамлекеттерден карыз. Аябай өкүнүчтүү. Өзүбүздүн алыс кетпей эле коңшуларыбызды, кошуналарыбызды карап көрөлү туугандар. Баткенди карап көрөлү. Тажикстан ар кандай провокациялар менен биздин жерлерибизди талашып кирип келатат. Ошого биз достойный бир ответ бере албай атабыз. Муну ответ берчү мыйзам түрүндө, мыйзам негизинде жооп кайтара турган механизмдерди ойлоп табуучу ушул биздин өкүлдөр, урматтуу депутаттар болуп саналат. Ошон үчүн туугандар, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабайлы, баарыңыздар өзүңүздөрдүн оюңуздарды видео аркылуу бөлүшүп, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабай, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошот деп мен чоң ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик, Сыймык ага сизге ийгилик. Кыргызстаныбыз өнүксүн, элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун.